Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının kuyörmandары, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Араңыздарда Бишкектен элиталык квартира сатып алууну каалагандар барбы? Анда биз сиздерге бул чыгарылышта Tez Xabar каналынан Бишкектеги Жаш Гвардия бульварынын жанындагы, тактап айтканда Жаш Гвардия бульвары менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги биз турган даректе жаңы курулган 10 кабаттуу үйдөн сатыла турган батирлер боюнча маалымат беребиз. Бул сиздер көрүп турган асман тиреген 10 кабаттуу үйдү Helium Group курулуш компаниясы курган. Сыртынан караганда кооз үй түшкөн. Эгерде сиздер Бишкектен элиталык батир издеп жаткан болсоңуздар, ушул чыгарылышты аягына чейин көрүүнү сунуштайт элек. Биз турган дарек негизи Бишкектеги КТРКнын башкы офисине жакын, Гонконг медициналык борборуна жакын, Батыш автовокзалына жакын даректе турат. Жанында эле маңдайында күнчыгыш тарабында Молодая Гвардия бульвары жайгашкан. Биз бул жайга атайын сиздерге сатыла турган батирлер боюнча маалымат берүүнү көздөп келдик. Helium Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмү менен байланышканбыз, алар бизди чакырышкан. Эгерде батир сатып алууну кааласаңыздар, Helium Group курулуш компаниясынын сатуу бөлүмүнө ушул телефондорго кайрылсаңыздар болот. 0553 50 20 50 0772 50 20 50. Мына ушул телефон номерлерге чалыңыздар, кааласаңыздар WhatsApp аркылуу байланышыңыздар. Сатуу бөлүмүнүн кыздары, менеджерлери сиздерге жооп берет. Биз бисмилла деп Helium Group курулуш компаниясынын жаңы курган 10 кабаттуу үйүнүн короосуна кирип келдик. Бул курулуш компаниянын өкүлү мени ушул жерде тосуп алды. Ремонт бүтүп жаткан учур. Андыктан Бишкектин так ортосунан элиталык квартира алабыз десеңиздер, башка каналга которулбай, алыстабай назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Менин жанымда өзүңүздөр байкап турасыздар, азыр эле белгилеп өттүм. Аталган курулуш компаниянын өкүлү агабыз турат. Атыңыз? Бектен. Бектен мырза. Айтыңызчы, Helium Group курулуш компаниясы курган бул көп кабаттуу үйдөгү квартиралардын ичинен канчоосу калды сатылбаган? Азыр сатылбаганы 23 квартира бар. Ушул жерде азыр сатыла турган 23 квартира бар. Ооба, 23 квартира бар. 23 квартира. Охо, мына короосун караңыздар, тим эле үйдүн алдындагы короонун полу көрүп турасыздар. Брусчаткасы дагы тим эле итальянский, башкача. Ал эми бул жагына ылдыйга, парковкага унаа менен түшүп кетсе болот экен. Менимче үйдүн сырткы фасады дагы көңүлгө жаккандай деңгээлде жасалыптыр. Сырткы фасад сары түстө, жидкий травертин менен жасалыптыр. 10 кабаттуу заманбап үй. Биз кирген тарабында 2 подъезд бар экен. Биз буюрса 2 подъездге тең кирип 23 батирди көрсөтө албасак дагы арасынан канчасын көрсөтө алабыз? Арасынан 3 квартираны көрсөтөлү. 3 квартираны көрсөтөлү. Айтыңызчы, 23 квартира болсо канчасы 1 бөлмөлүү, канчасы 2 бөлмөлүү? Ошондо жарымы 1 бөлмөлүү, жарымы 2 бөлмөлүү болот. Жарымы 1 бөлмөлүү, жарымы 2 бөлмөлүү квартиралар сатылат. 3 бөлмөлүүлөр калбадыбы, э? Жок, 3 бөлмөлүүлөр жок. Негизи Бишкектин так ортосунда жайгашкан жери, климаты жакшы жерде, Ош базарга дагы жакын экендигин эске алып, элдер 3 бөлмөлүү батирлерди талашып алып койсо керек. Калган 23 батирди дагы алганга аракет кылып жетишип калыңыздар. Аягына чейин чыдап көрүңүздөр. Бул жерде байке, менимче охрана болот экен, а? Охрана сөзсүз болот. Камера наблюдения болобу? Камера наблюдения бар. Барбы? Бар. О, маңдайда турат, камера наблюдения бар экен. Мына ушул эшиктен чип ключ менен жөө кирип чыгасыздар. Ал эми унааңыздарды келсеңиздер, охрана ачып коет. Анан ичкери киргизип, кааласаңыздар үйдүн алдындагы мына ушул турган аянтка унааңыздарды коюп кирип кетсеңиздер болот. Же болбосо подвалдан парковкага орун алып, ал жага дагы койсоңуздар болот. Менимче 2 подъезд экен бул жерде. 2 подъездин сырты дагы атайын казырөктөлүп тур. Тепкич менен чыгат экен. Лифт коюлганбы? Лифт коюлган, Лифт коюлган. Сырткы фасады жакшы чыгыптыр негизи. Биз анда кайсы подъездге кирип
көрөбүз. Биринчи оң тарапка кирели ушул подъезден. Şundan başlayılı. Канча бөлмөлүү квартираны көрөбүз? 2 bölmeli kvartiradan başlayılı. 44 kişi 2 bölmeli kvartiradan başlayılı. 2 bölmөлүү бир квартираны көрсөтөлү. Анда назар салып туруңуздар. Проектисин, бөлмөлөрдүн жайгашышын, жалпы метр квадратын бир катар көрөсүздөр, баасын дагы угасыздар. Биз биринчи подъездге кирип көрөлү. Негизи бул подъездин кире беришине бурун эшик коюлуптур. Охо, буруш шаткалардын тим эле чек чейгенин коюптур го. Киргенде эле сиздер коридордон түз барып, оңго бурулуп, лифт менен чыксаңыздар болот. Азырынча лифтти иштетелек экен. Толук эксплуатацияга берилген учурда гана анан лифт иштей баштайт экен. Биз азырынча жогорку кабаттарга тепкич аркылуу чыгабыз. Алыстабай туруңуздар. Араңыздарда квартира издегендер болсо, кечигип каласыздар. Мынаке, биз 4-чү кабатка чыктык. Эгерде лифт менен чыга турган болсоңуздар, лифт менен чыгып эле оң тарапка бурулуп, түз кире турган болсоңуздар, сатыла турган дагы бир батирге туш болосуздар. Охо, бурун эшиктин сыртындагы клёнкасын, кардонун чечелексиздер го ала? Бардык кабаттардын полу кадимкидей кафел болот экен. Бурун эшикти коюп берет экен. Анан квартиранын ички ремонту под самоделку кандай болот экендигин сиздер азыр көрөсүздөр. Алыстабай туруңуздар. Айтсаңыз байке, сиздердеги 2 бөлмөлүү батирлердин минимум метр квадраты канча болот? Эми бул жыл 60тан жогору да. Бардыгы 60тан жогору болот. Биз 2 бөлмөлүү батирдин бирөөсүнө кирип келип калдык. Ремонтун айта турган болсоңуздар, мына чорный боюнча турат. Бардык бөлмөлөрдүкү стяжка болгон, ламинант басууга дапдаяр, шыбак болгон, кара шыбак, электромонтаждар дагы бүт жасалыптыр, көрүп турасыздар. Андан сырткары водоканал, канализация, отопление турбалары бүт монтаж болгон, дапдаяр. Газ дагы киргизилептир. Анда бир чекеден көрсөтүүнү баштайлы. Бул 2 бөлмөлүү батирдин коридору оң тарапка бурулуп, биринчи эшиктен кирсе бул жагы ажаткана болот экен. Андан түз кире турган болсоңуздар, бул жагында кадимки ашкана, кухнясы, батыш тарапта жайгашкан, газдын счетчигине чейин коюп коюптур. Водоканал менен отоплениянын турбалары киргизилген, канализациянын стояктары дагы бүт тургузулган. Батыш тарабында бир терезеси бар экен. Бул кухнясы болду. Ал эми сырттан киргенде түз кире турган болсоңуздар, бул жерде чоң зал. Залдын ички аянты дагы кеңири. Узундугу 7 метр, туурасы 3,5 метр чыгат. 2 жерге отопление коюлат экен, көрүп турасыздар. Бирок бул залда балкону да бар экен. Мен балкондон чыгып сиздерге бул жактагы панораманы көрсөтүп коеюн. Балкондун аянты дагы кеңири. Сырткы декору, балкон тарабы декор болгон, көрүп турасыздар. Мына мындай гүлдүү темир тосмолор коюлган. Эгерде сиздер сатып алсаңыздар, темир тосмонун ичинен кийин пластик терезелер менен ушул жерде балконду жаап алсаңыздар болот. Мына бул жер аларча көрүстөнү, анын нар жагында Западный автовокзал көрүнүп турат. Ал эми бул жагы Берекет Грант, Кыял, Ош базар бүт баары көрүнүп турат. Ал эми мына унаалар өтүп жаткан көчө бул Фрунзе көчөсү. Биз эми калган бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Азыр сиздер залды көрдүңүздөр. Залдын күнчыгыш жагында спальный бөлмө бар. Мына жерге бүт электро түйүндөр бир жерге туташтырылыптыр да. Интернеттин дагы кабели кириптир, интернеттен, маңдайда турат кадимки домофондун кабелдери да бүт монтаж болуптур, дапдаяр экен. Обделка иштерине даяр. Бул жагына бурулуп кире турган болсок, бул жерде көрүп турасыздар, кадимки санузел, ички аянты дагы кеңири. Менимче туурасы 2 метр, узундугу 3 метр чыгат. Ал эми төр жакка, сол тарапка кире турган болсоңуздар, күнчыгыш жагындагы бөлмө бул кадимки спальня. Туурасы 5,5 метр, узундугу 5,5 метр, туурасы 3 метрге жакын. Бул жагы Молодая гвардия, Жаш гвардия проспектиси тарап. Азыр биз ушул жерден баштадык эле. Мына ушул бактарактардын жогору тарабында, наркы бетинде КТРКнын зданиясы жайгашкан. КТРКдан бир аз эле ылдыйракта, батыш тарапта турат. Ошондо сиздер карашыбагын бүтүрүп берет экенсиздер. Стяжкасы бүтөт экен. Бүт коммуникацияларын жасап, электромонтажын жасап берет экенсиздер. Баары сөзсүз жасалат. Баары жасалат.
пластик терезелери коюлган деңгээлде, бурун эшик коюлган деңгээлде өткөрүп бересиздер. Айтыңызчы, баасына кызыгалычы. Наличкага канча доллардан сатасыздар 1 метр квадратын? Наличкага 1 метр квадраты 650. 650 доллардан, 650 доллар. 650 доллардан болот. Техпаспорттору чыккан? Техпаспорттары даяр Чыккан. Андан сырткары, эгерде рассрочкага сүйлөшөбүз десе, канчадан бересиздер? 1 жылдан жогору деп 700 доллардан беребиз ошондо. 1 жылдан жогору деп сүйлөшсө болот, 700 доллардан бересиздер. 1 метр квадратын. 1 метр квадратын. Мынаке, баасын да уктуңуздар. Техпаспорту да чыгыптыр. Ички ремонту дагы, сырткы фасады дагы, ички шарты дагы бардыгы көңүлдөгүдөй. Жакса сүйлөшүңүздөр. Биз кийинки калгандагы 2 бөлмөнү сиздерге көрсөтөлү. Мына, ошентип биз бул көп кабаттуу үйдөгү 1-чи подъезден сатыла турган 2 бөлмөлүү 4-чү кабатта жайгашкан батирди көрсөттүк. Дагы 2 батирди көрсөтөлү. Ал үчүн биз 2-чи подъездине киребиз. Эми болсо 2-чи подъездин 3-чү кабатына чыгып келип калдык. Бул жакта дагы 2 батир бар экен. Катар жанаша жайгашыптыр. Канча бөлмөлүү батирлер бул жакта? 1 бөлмөлүү жана 2 бөлмөлүү. Буяктан дагы 1 бөлмөлүү жана 2 бөлмөлүү 2 батирди көрсөтөбүз. 2 катар жайгашкан батир экен. Бирөө оң жагында, бирөө сол жагында деңиз. Биринчи мына ачык турган эшикке кирип көрөлү. Бул жагы канча бөлмөлүү? Бул жак ошо 1 бөлмөлүү. 1 бөлмөлүү батир. Мынаке, биз 1 бөлмөлүү батирге кирип келип калдык. Бул жери прихожка, коридор сол жакка уланат экен. Эгерде сиздер коридорго кирип эле түз кире турган болсоңуздар, бул жерде чоң эшик болот экен. Мындан түз киргенде кадимки спальный зал. Бул бөлмө дагы чоң бөлмө экен, көрүп турасыздар. Туурасы 4 метр, узундугу 7 метрге жакын. Балкону бар. Балкон батыш тарапта. Балкон менен бөлмөнүн ортосундагы аралык пластик терезе эшик менен жасалган, көрүп турасыздар. Стяжка болгон. Буга чейинки көрсөткөн 2 бөлмөнүн ички ремонтуна окшош электромонтаж жасалган, стяжка болгон, суу түтүктөрү, отопление баары киргизилген, сиздерге отделкага даптаяр. Ал эми коридордон солго бурулуп кире турган болсоңуздар, солдогу бурчта ажаткана менен санузел ушул жерде болот. Ички аянты 2,5-га 2,5 экен. Бул жакка дагы канализациянын стояктары киргизилген, суу түтүктөрү киргизилген, отделкага даяр. Ал эми түз кире турган болсок, бул жагы кухня. Батыш тарапта жайгашкан. Отопление бул жакка дагы киргизилиптир. Кухнянын ички аянты 4/4, 16 метр квадрат чыгат экен. Газ киргизилиптир. Батыш тараптагы терезеден күндүн нуру, күндүн жарыгы ушул жактан кирип турат. Биз 1 бөлмөлүү батирди көрсөттүк. Эми ушул батирдин жанында жана көрсөттүк эле 2 бөлмөлүү дагы 1 батир бар экен, аны дагы көрсөтөлү. 1 метр квадратын сиздер 650 доллардан наличкага сатып алсаңыздар болот экен. Ал эми рассрочкага 700 доллардан сатып алсаңыздар болот экен. Биз чыктык. Эми сол тарапка бурулуп кирип, 2 бөлмөлүү дагы 1 батирди көрсөтөлү. Жанагы батирге эле окшош негизи. Метр квадрат деле 60 метр квадраттан жогору 70 метр квадраттын тегерегинде. Бул коридор, оң тараптагы 1-чи бөлмө, бул жагы санузел. Көрүп турасыздар. Азыр эми электр тогу толук туташтырыла элек. Жарык жок, ошон үчүн караңгы болсо дагы биз сиздерге көрсөтүп жатабыз. Бул спальный бөлмө. Балкону бар. Ортосу пластик терезе эшик менен тосулган. Ички аянты 3,5-га 4. Ал эми сырттан киргенде түз кире турган болсоңуздар, бул жер ажаткана болот. Кааласаңыздар, бул жагын санузел кылып туруп, буга чейинки көрсөткөн кичи бөлмөнү ажаткана кылып которуп алсаңыздар болот. Экөөнүн узун туурасы, ички аянты бирдей эле. Ал эми ортодогу чоң бөлмө кухня болот. Кухнянын аянты дагы кеңири. 4/5, 20 метр квадрат чыгат. Газ киргизилген. Бул 2 бөлмөлүү батирдин кадимки ашканасы болду. Ал эми сол тарапка төргө кире турган болсоңуздар, 2 бөлмөлүү батирдин залы. 7/4, 28 метр квадрат чыгат. Молодая гвардия бульвары тарапта көрүп турасыздар, балкон бар. Демек, бул батирде 2 балкон бар. Мынаке, көрдүңүздөр, эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр, сиздерге мына ушундай деңгээлде өткөрүп берет. Ключу менен, документи менен, техпаспорту менен өткөрүп берет.
Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Helium Group курулуш компаниясы курган 10 кабаттуу үйдө сатыла элек. Сатуу кезегинде турган 23 батир бар экен. Жарымы 1 бөлмөлүү, жарымы 2 бөлмөлүү. Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасы 1 метр квадраты $650. Ал эми рассрочка калабыз десеңиздер, 1 жылдан жогору 1 метр квадратын $700 аласыздар. Ошентип, урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, сиздер бул чыгарылышта Тез кабар каналынан Бишкектин так ортосундагы, тактап айтканда, Молодая гвардия бульвары менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишиндеги биз турган даректен сатыла турган 23 батир боюнча маалымат алдыңыздар. Эгерде Helium Group курулуш компаниясынын батирлерин алабыз десеңиздер, сатуу бөлүмүнө кайрылыңыздар. 0553 50 20 50 0772 50 20 50 телефон номерлерине чалып байланышыңыздар. Кечикпеңиздер, аракет сиздерден. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.